Ассалому алейкум, ардактуу менин YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн биз интервьюлардын тизмөгүн дагы да улантабыз. Бүгүн бизде буюрса экинчи чыгарылыштын сунугу дагы ушул салтты бузбай калдык. Бул жерде Урт Приморск тарбия комплексинин экинчи бүтүрүүчүлөрүнүн бири, экинчи же болбосо карлыгаштардын бири деп айтсак болот. Өз кезегинде 3 жыл мурун дагы ушул жигит менен сүйлөшкөндө бул жигиттин токтогу мүнөздүгүн, көл мүнөздүгүн мен ошондо баса белгилеп айтып кеттим эле. Дагы ошол сапаттарын баса белгилейм. Жана ошондой эле азыркы учурда Кыргызстандын кайсы бир окуу жайында азыр өзү бизге айтып берет. Үзүрлүү деңгээлде билим алып жаткан Базарбаев Өмүрбек бүгүн бизде конокто. Ассалому алейкум. Салам, саламатсызбы? Сен менен мына ушундай өзгөчө күндөрдө көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын, интернеттин жардамында. Бүгүн биз сен экөөбүз ачык, жакшы бир деңгээлде, жогорку деңгээлде жакшы бир маек болот. Сенин жалпы көрүүчүлөргө, адамдарга айта турган бир топ эле нерселериң бар деп ойлойм. Сен кандай ойдосуң? Мен да ошондой ойдомун. Сиздин ушундай деңгээлде уюштуруп жатканыңызга абдан кубанычтамын. Ушу интервьюга чакырганыңызга да абдан кубанычтамын. Рахмат сизге. Анда ошол 3 жыл мурунку алган интервьюну бир аз угуп алалы, бир аз үзүндүсүн, анан баштайлы. Агай, үйүң келбей элеби? Көйгөй жаралып атат, Биз уланта берели. Негизи бул жерде 11-классты бүтүп жатканыңда өзүңдүн ичиңдеги аздек ойлоруң менен кантип ошол мектепке келип калганың тууралуу жакшы ойлоруң бар экен. Анан ошондо кыска нуска суроолорду бергенде мен 5 жылдан кийин өзүңдү кандай элестетесиң деген суроого 5 жылдан кийин бир кайсы бир офистин менеджери катары өзүмдү элестетем деген экенсиң. 11-классты бүттүң, андан кийин кайсы окуу жайга тапшырдың, азыркы учурда эмне менен алексиң деги эле бүгүнкү күндөрдө сен кандай ойлор менен жашап жүрөсүң деген бет ачар суроо менен баштай берсек болот анда. Рахмат. 11-классты бүткөндөн кийин Кыргыз-Түркманас университетине тапшырдым. Башында ошо химиядан олимпиадага катышып жүрчүмүн. Ошол багытта кетсең да жакшы болот деп көп кеңеш беришти. Ошо химия багытында мындай узкий кесип катарычы. Анан ошол химический инженерия бөлүмүнө тапшырдым. Анан Манаста ошо 1 жыл
тил окуйбуз, азырлык деп, ошо жалаң түрк тилин үйрөнүп. Ошо 1 жыл ичинде ойлонуп, факультетимди алмаштыруу чечимине келдим. Анткени эмнегедир кызыгуум артпай койду да, ошол химический бөлүмүн окугангач. Анан 1 жылдан кийин ошо факультетимди алмаштырып, экономика жана башкаруу факультетине тапшырып, ошо менеджмент бөлүмүнө тапшырдым. Ошол учурда менеджмент бөлүмүндө 2-курста билим алып жатам. Кыскача ошо. Демек, эң алгач баары химия көбүрөөк көздөгөн ушул болуп, кийин кайра эле мага айткан кесип боюнча кетиптирсиң да, Ошондой болуп Ошо калган да. Жакшы. көңүлүм. Бүгүн сен менен биз ушундай бир темасын коюп алсак болот, маегибиздин китептер дүйнөсү, анан Өмүрбектин дүйнөсү деп. Китептер дүйнөсүнө качан келдиң? Деги эле, мисалы үчүн мен ошо мектепте жүргөндө дагы дайыма билимдин артынан умтулуп, китептерди көп колуңа кармап жүрчүсүң да. Андан кийин мен байкап калдым, Facebook баракчасынан болобу, кайсы жактан болобу, бир атайын конкурстарда, китеп боюнча конкурстарда жакшы бир орундарга жетишип, ийгиликтерди багындырып жаттың. Кече жакында кылым карпар бир күн чыгармасы боюнча ал жерде конкурска катышып дагы жакшы бир ийгиликке жетиптирсиң. Демек, китептер дүйнөсү өмүр бою сени коштоп жүрөт экен да. Бул дүйнөгө качан келдиң? Эң алгач окуган китептериң эсиңдеби? Эң алгачкы китептерге мен 9-10 жашымда келдим окшойт. Анан эң алгачкы окуган китептерим бул жомок китептер болгон. Ошол папам сатып берген ушул ар кандай жомок китептерин окуп, ошолорду окугам. Анан 8-классымда ошо өзүмө бир максат койгом, ошо Айтматовдун баардык чыгармаларын окуп чыгам деп. Жана ошо 8-класстын ичинде ошо Айтматовдун баардык чыгармаларын окуп чыктым да. Анан ошол Айтматовдун чыгармаларын окуп, мындай жан дүйнөмө чоң таасир калтырган да. Анан Айтматовдун чыгармалары бул бир эле бир теманы камтыбайт да. Анткени кээ бир чыгармаларды окуйсуң, болду кайра кайталап окубайсың да. Болду уже айтылчу тема айтылды, кайра кайталап окуштун деле кереги жок. Ал эми Айтматов чыгармаларын окуган сайын улам жаңы нерселерди аласың, мындай жаңы нерселерди улам ача бересиң да. Мисалы, Саманчынын жолун деле 5-6 жолу окудум, бирок мындай улам биринчи жолу окугандай эле аябай чоң таасир калтырат да. Анан ошо Айтматовдун чыгармалары менин жан дүйнөмө чоң таасир калтырды да. Анан кийин дагы башка жазуучулардын чыгармаларын окуп көрдүм, бирок мындай ошондой бир чоң таасир ала алган жокмун десем болот да. Анан ошентип эле китептерге болгон кызыгуум көбөйдү. Анткени китептен бул көп бизге бир пайдалуу нерселерди ала алабыз. Анткени бул эң жакын досубуз десек болот да. Бул оюңду цицерондун ою менен бекемдегим келип атат. Айткан сөзү менен китеби жок үй, жаны жок дене дейт да. Сенин айткан сөздөрүңдө галет жок. Эми ошол баягы айткан оюңду эле улай берейин. Саманчынын жолун 5-6 жолу окудум дедиң да. Негизи Саманчынын жолунда жер кайсыдыр деңгээлде ал жерде сүйлөп, өзүнүн ойлорун айтып, толгонай менен сүйлөшөт. Анан буга окурман кээ бири, мисалы үчүн, бул фантастика деп ойлошу мүмкүн. Кээ бири болсо жөн эле бир жөө жомокту жазып атат деши мүмкүн. Бирок адабий сынчылардын пикиринде бул адам ишенди, себеби бул жерде адамдын тагдыры бүтүндөй бир өлкөнүн тагдыры жаткан деген, канчалаган бир адамдардын жан дүйнөсүнүн тагдыры жаткан деген ойлор айтылып атат да. 5-6 жыл окугандан кийин өзүңө кандай турмуштук сабак ала алдың? Өзгөчө, мисалы үчүн, кайсы эпизоддору сенин дагы да болсо көз алдыңа келет? Көп эле нерсени ала алдым. Мага чоң таасир калтырганы бул жанагы Толгонай менен Майсалбектин акыркы коштошуусу да. Майсалбек ошо поездден кетип баратып, анан ошо энесин акыркы жолу көрөт го, ошол учурлар аябай чоң таасир калтырган да. Анан мындай ар бир окуя, ар бир сүйлөм мындай аябай чоң таасир калтырат. Анткени бул согуш бул өзү чоң трагедия да. Анан согуш тууралуу ар кандай кинолор тартылды, чыгармалар жазылды.
бирок ошол Айтматов Самачин жолундагы бир Толгонайдын бир эненин образы аркылуу эле бүтүндөй ошо согуштук трагедиянын мындай кесепетин бизге эң мыкты деңгээлде чагылдырып бере алган да. Ошол чыгарманы окуу менен согуштун кандай апат, жаман жаман нерсе экенин биз сезе алабыз да. Анан бул чыгарма аркылуу ошол тынчтык жашоонун мындай согушсуз жашоонун кандай берекелүү экенин, ошол эле атаңдын, байкелериңдин, туугандарыңдын жанында болуусу кандай эле бир жакшы нерсе экенин мындай сезе аласың да. Ошол нерсени окуп мындай жашооңо, азыркы тынч жашоого мындай шүгүр келтирип жашайсың да. А биздин ата бабаларыбыз ушундай бир согуштук апатты башынан кечирген да. Канчалаган жакындары каза болду. Ошол эле тылда кандай эмгектерди жасашты, ачкачылык. Мунун баары тең эле бизге чоң сабак да. Айтматов ошо өзүнүн чыгармалары аркылуу бизди дайыма кандай гана учур болбосун ошол адамгерчиликти сактап калууга, согушсуз мындай тынч жашоого үндөйт да. Анан ушул нерсеге биз баа берип тынч жашаганга аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да, ынтымакта. Демек бир чыгармасы тууралуу ушундай ойду айттың. Эми Жамиляны да окуган болушуң керек менимче, Жамиляны бир жолу окугам. Айтматовдун чыгармачылыгында бир дүрбөлөң жараткан, өзүнчө бир күрдөөлүү учурунда жазылган чыгарма бул. Ал тууралуу эмнелерди айткың келет? Эми Жамиля айтышат го махабат тууралуу эң чоң чыгарма, дастан, Ромео Жюльетта Жамилянын жанында аябай эле мындай тең келе албайт депчи. Анан бул Жамиля жазылганда албетте ар кандай сынчылар чыкты. Кантип эле ошол күйөөсү согушта жүрсө башка бирөөнү ээрчип кетип калат деген эмне бул кыргызда болбогон нерсе деп ар кандай сынчылар чыккан. Анан ошондо сындап ошо Айтматовду аябай жаман сындашкан да, ушу толтура жазуучулардын арасындачы. Анан Айтматов кийин дагы айтып калат да, ошол нерсе менин жан дүйнөмө аябай чоң таасир калтырган депчи. Ошол көптөгөн жазуучулардын арасында мен аябай сынга алышкан депчи, сынга алып жан дүйнөм жабыркаган деп. Анан биз кыргыз жазуучулары негизи эле биздин коомчулук муну туура эмес кабыл алды да, бул чыгарманычы туура эмес кабыл алып, ар кандай сындар айтылды, бирок дүйнө эли, башка элдер ошол Жамиляны аябай баалап, мыкты деңгээлде көтөрүп кетти десем болот да, бул дүйнөлүк деңгээлдечи. Анан Жамиляда эми негизги тема бул ошол эле сүйүү айтылат. Анан бул чыгармада мени таң калтырган нерсе бул мындай бири-бирине айтышпайт да. Жамиля менен Даниярчы мен сени сүйөм, андай башка чыгармаларда мындай банальный нерселер көп да. Мисалы мен сени сүйөм, белек берип ушундай. Бул жерде мындай айтышпайт да бири-бирине мен сени сүйөм деп. Ичинен эле сүйүп эле жүрө берет да. Анан бир окуган адам мындай таң калып калат да. Ушинтип жүрүп эле эң аягында эле ээрчип бири-бирин кетип калат да. Анан булар качан бири-бирин сүйүп калды, эмне болду деген ар кандай бир ойлор пайда болот да. Анан Жамиля эң башында Обон деген ат менен чыккан го. Обон деген ат менен чыгып, анан тараган. Анан кийин бирок ошол француз жазуучусу Луи Арагон Жамиля деп өзгөрткөн да. Анан бул жерде ошол Даниярдын аябай өзү уялчаак, мындай түнт адам болот го. Түнт адам болуп, анан ошо чогуу аратышып, мындай ырдабийип, анан ошол аркылуу мындай Жамиля ошо ыр аркылуу жактырып калат да. Ошонун негизинде анан Обон деп аталпаса керек да. Анан бул жерде ошол негизги тема сүйүү. Анан Айтматовдун өзүнүн бир интервьюсунда ошо Жамиля тууралуу айтат да. Сүйүү бул өзү мындай түбөлүк дейт да. Сүйүү бул өзү түбөлүк, мындай бүтпөйт дейт да. Сүйүүдөн бул аалам жаралган дейт. Сыяктуу нерселер табам да Жамиля тууралуу. Аябай мыкты чыгармалардын бири. Чыгарманы айттың, бирок мен сенден башка нерсени уккум келип аткам. Сен кандай кабыл алдың? Мисалы үчүн бул эми Даниярдын өзүнүн дүйнөсү бир бөлөкчө киши, сырттан караганда түнт, мындай эч кимге ачыла албаган. Данияр менен экөөңөрдүн окшоштугуңар барбы анча-мынча? Бир аз окшоштугубуз бар. Мындай Кайсы жактан?
Ал дагы мындай көп сүйлөй бергенди жактырбайт да, мындай түнтүрөөк да. Мен дагы ошол көп сүйлөгөндү жактырбайм да, мындай аз сүйлөп, мындай ушул жагыбыздан окшош жактарыбыз бар деп ойлойм. Кези келгенде баягы сүйлөй турган учур келсе, акесин таанытууга даярсың, э? Кээде болот андай учурлар. Жакшы. Негизи Данияр менен Жамилянын экөөүн ошол туурабы? Деги эле бүгүнкү күндө мисалы үчүн көптөгөн окурмандар окушуп атат, таң калышып атат, суктанышып атат. Экөө туура качып кетишти деп атат. Биздин салтыбыз ага мисалы үчүн ак никесин актап кетти деп атат. Сен мындай көкүрөгүңдө ошол нерсени кабыл ала алдыңбы? Жамиля туура кылдыбы ошону? Менимче бир жагынан туура кылды деп ойлойм. Анткени адам өзүнүн мындай чын жүрөктөн сүйгөн адамы менен жашаш керек деп ойлойм да. Анткени мен ойлойм, Жамиля деле бул каалап ушу күйөө тийбесе керек депчи. Анткени Жамиляны ала качып алат го башындачы Садык. Анан бирок Даниярды мындай чын жүрөктөн мындай сүйүп калды да, бул таза чын жүрөктөн сүйүп калды. Анан ар бир адам ошол өзүнүн жакшы көргөн, мындай сүйгөн адамы менен жашаш керек деп ойлойм. Бул жагынан туура эле го деп эсептейм. Жакшы, өзүңдүн көз карашың бар экен, бул жерден байкадым. Эми ошол мен айттым го ушундай, Кылым картар бир күн деген роман боюнча. Бул Айтматовдун чыгармачылыгындагы туңгуч роман. Аталышын Пастернактын ырсаттарынан алынган деп айтылып жүрөт. Бир топ бул кеңири масштабтагы роман, ал жакта канчалаган дүйнөлөр, канчалаган адамдардын тагдыры уштуудай сөз каражаттары окуган сайын адамды тамшандырган, анан баягы окуп бүткөндөн кийин кандай болду эле деп адамды ойлонто турган, толгонто турган ушундай бир жагдайлар бар да. Мен дагы эң алгач ушул сен сыяктуу блогер чыгасы окуганда бул кандай роман, түшүнүксүз, мындай тили дагы аябай мага жат бөлөк болгон да. Бирок кийин окуп канча бир жыл өткөндөн кийин, биринчи экинчи курстарда талдап окугандан кийин бул Кылым картар бир күн деп окуялардын баардыгын бир күндүн ичине камтыган керемет чыгарма экенин аңдадым. Андан кийин Султан Раев ушул романдын негизинде Маң деген керемет драма жазып, аны Нарын театрына койду. Нарын театры Ташкентке барып жакшы бир орунду ээлеп келди. Казакстанда бир театралдык фестивалда чыгып, бул Кылым картар бир күн башка бир искусствонун тармактарында дагы жакшы деңгээлде интерпретацияланып атат да. Эми сенин баягы дүйнө таанымыңдагы Кылым картар бир күн кандай? Негизи Кылым картар бир күндү 10 же 11 класста аябай маани берип окуганда башында аябай чоң таасир калтырган бул чыгармачы. Анткени чоң таасир калтырганда бул менин эң мыкты жактырган романдарымдын сап башында турат десем болот да. Анан бул Айтматовдун бир өзгөчөлүгү мындай бир чоң бир дүйнөлүк бир проблеманы, чоң бир философияны болсун мындай татаалдаштырып окуган адамдарга түшүнүксүз кылбай мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бере алгандыгы да. Жана ошол нерсени түшүндүрүп атканда жөнөкөй бир катардагы бир адамдардын катышуусу аябай чоң мааниге ээ да. Бул жерде ошол эле жанагы темир жолчулардын жашоосу аркылуу эле аябай чоң маани жатат. Анан окуп бир жагынан Эдигейге оорум ооруйт, ошо Эдигейдин тагдырына, анан ошо Сары Өзөктө жашаган адамдардын тагдырына да бир жагынан боорум ооруйт. Ошол эле кичинекей бир чөлдө суусу жок, ээн талаада эле бир 5-6 үй, анан дүйнөлүк коомчулуктан мындай четтеп калган адамдар сыяктуу да. Анан бул жерде аябай көп мындай тарбия ала турган нерселер бар. Мага эң таасир калтырганы бул ошол Абуталип Кутубаевдин үй бүлөсү аябай чоң таасир калтырган. Ошол Абуталиптин көтөрүп чыккан ойлору, идеялары ошол жердеги балдар жаш балдардын керек деп айтып чыгат да Абуталип. Анткени биз азыр жашап атабыз, бирок алдыңкы 10-20 жыл болсун булардын жашоосу дагы оорлошот.
Булар дагы ошол замандан артта калбай, ошо өзүнүн тең туштары менен, достору менен бирдей билимди алып кете алышы керек деп айтып чыгат да. Ошол Абу Талиптин ошол көтөрүп чыккан ойлору аябай жаккан. Абу Талипти окусаң кызыктуу персонаж, кызыктуу кейипкер. Анын кийин Чыңгыз хан Акбулут деген баягы романга кошумча катары кеткен чыгармада дагы Абу Талип өтө кеңири ачылат да. Абу Талип мынакей, мен азыр сен айтып берип атсаң, Абу Талипке дагы анча мынча окшоштук жайларым бар экен. Абу Талип ошол бир ээн чөлгө барып алып, өзүнүн балдарын кошо окутуп, тиги Эдигей менен үч балдарын кошо окутуп, демек билим биз айтып жүрбөйбүзбү эми айталаада жүрсөң билимдин эмне кереги бар, кандай кажети бар адамдарга деп, бирок ал эртең силер келечектин ээси болосуңар деп кайтып келген келе ошол учурда эле шыктандырып, аталык бир өзүнүн миссиясын, вазыйфасын жогорку деңгээлде аткарган экен да. Ошондо Абу Талип кандай киши болгон, дагы ачып көрчү ушул Абу Талип. Анан Абу Талиптин дагы аталык мээрими аябай жагат. Ошол өзүнүн эки кичинекей баласына болгон мамилеси, ошо кичинекей балдар менен мындай ойноп, ар кандай оюндарды уюштуруп, ошо кичинекей өзүнүн балдарын туура тарбия берүүсү, анан ошол жагат. Анан ошол эле кичинекей балдардын ошол атасына аябай жакын болушу. Анан Абу Талипти ошо жалган жала менен күнөөлөп алып кеткендеги ошо жаш балдардын кайгысы, ыйы мага аябай чоң таасир калтырган да. Анан ушул жанагындай ар кандай репрессия, сталиндик репрессиянан баш ал десе, бөрк ал десе баш алган ошондой идеологияга мындай бир жагынан аябай ачуум келет, жиним келет да. Демек, Абу Талип сындуу илимдүү кишилер бирөөлөрдүн командын астында калып кетти деген, кайтып келген келе. Алар балким тирүү болгондо коом башкача болоор беле деген ойлору чын эле ар бир адамдын башына келет болуш керек мындайлар. Жакшы. Китептер дүйнөсү негизи кызык дүйнө да. Анан өзгөчө диний китептерге да кызыгып жүрөсүң. Диний китептердин тили башка, адабий китептердин тили башка да. Айырмачылыгы эмнеде сенин пикириңде? Адабий китептерде бул көбүнчө классика болсун, мындай адамдардын жан дүйнөсүн жөнүндө да, адамдардын жан дүйнөсү. Анан бул адабий китептерде мындай кандай айтсам, мындай руханий азык аласың. Адам мындай инсан катары калыптанат да. Инсан катары калыптанып, мындай ой жүгүртүүсү өзгөрөт. Анан мындай биз ойлошубуз мүмкүн пайдасы жок депчи, бирок жашоодо ар кандай чечимдерди кабыл алыш керек болот. Жашоодо ар кандай бир учурлар болот. Жин келиши мүмкүн, ачууланышы мүмкүн, бирок китепти көп окуган сайын мындай адамды ар кандай ой жүгүртүүсүн кеңейтет, сөз байлыгын көбөйтөт. Анан ар кандай жашоодогу окуяларга карата мындай туруктуулукка, чыдамкайлыкка, сабырдуулукка үйрөтүп, мындай өзүн өзү эле тарбиялайт да. Бирок биз аны сезбешибиз мүмкүн, бирок бара ушундай бир чоң таасир калтырат да. Диний китептерде деле ошол нерсе айтылган. Ар кандай тематикада диний китептер бар. Ошол пайгамбарыбыздын өмүр баяны болсун, дин тууралуу китептер болсун. Анан негизи мусулман болгондон кийин ар бир адам бул жаатта окушу керек деп эсептейм. Анткени ар кандай диний агымдар пайда болду, террористтер пайда болуп атат, экстремисттер чыгып атат. Анан көпчүлүк адамдар ошол нерселерге азгырылып кетип атат да, азгырылып кетип мындай ар кандай чоң күчтөрдүн мындай куралына айланып калды да. Бул дагы болсо ошол дин жагынан билимдин жоктугу, адамдардын ошол дин боюнча изилдеп окубагандыгынан, билимсиздигинен улам келип жатат деп ойлойм да. Дин дагы бул чоң бир илим да. Чоң бир илим, буну да казып окуш керек. Мисалы, көптөгөн окумуштуулар, ошо дин жагынан теологдор, Аль-Асхар болсун, башка университеттер болсун, 10 жылдап, 20 жылдап окуп билим алышат да. Анан ошондой улуу устаттарды сөздөрүн угуп, ошолордон талим тарбия алып китептерин окушубуз керек да. Бирок азыр андай болбой эле. Мисалы, интернеттен эле
ар кандай маалыматтарды алып алып эле адамдар мындай азгырылып калып атат да, ар кандай топтор күчтөрүнүнчү. Ошондой эле адамдардын курмандыгы болуп калбаш үчүн бул дин жагынан дагы өзүбүз мындай окуп күчтүү бир фундамент түзүп алышыбыз керек да. Анан ошол билим жагынан өнүгүп, анан ар кандай ошондой террористтик бир уюмдардын курмандыгы болбошубузга түрткү болот деп ойлойм. Жакшы түшүнүп кеттиң. Эми китеп дүйнөсүнө мен да жакынмын, сен да жакынсың. Анан кээ бир учурда мен коомдо досторум менен сүйлөшүп калам же жакындарым менен сүйлөшүп калганда мындай жөн эле жөнөкөй эле кичине сүйлөчү, эмнеге китептин тилинде сүйлөп атасың деген ушундай бир ойлорду угуп калам да. Мындай эле кадимкидей эле сүйлөгөндөй болом. Бирок баягы уккан кишиге башкача бир таасир болуп атышат, ушинтип айтып алат да. Ушундай жагдайлар сенде да катталабы? Көп деле катталбайт. Мисалы, мындай жашоодо досторум менен сүйлөшүп атканда, ата эне менен сүйлөшүп атканда мындай жөнөкөй тил менен сүйлөшкөнгө эле аракет кылам. Башка бет капты кийесиңби? Башка бет капты кийип, бирок менде да бул кооз сүйлөө, риторика деп коет го, бул жагынан кичине алсызыраакмын. Мындай паразит сөздөр бар го. Ошондойлорду аябай көп колдоном да, паразит сөздөрдү көп колдонуп, анан мындай оюмду бат-баттан эле эметип салам да, жеткирипчи. Мисалы кээ бир аябай кооз сүйлөп, мындай көркөмдөйт го, мен болсо жакшы болуптур, зыңк болуптур деп эле кетип калам да, мисалычы. Мындай паразит сөздөрдү көп колдонуп элечи. Анан кээде ар кандай бир иш чарада сүйлөшүш керек болот, же бир мугалимдер болсун, ар кандай дискуссия же дебаттар болсун, мындай талаш тартышкан же мындай өзүңүн оюңду жеткиришиң керек болгон учурлар болот. Андай учурларда албетте мындай болгон афоризмдерди күчүмдүү колдонуп, мындай сүйлөгөнгө аракет кылам да. Эми мындай ситуация, учурга жараша да, ошол курчап турган адамдарга жараша сүйлөгөнгө аракет кылам да. Анткени көпчүлүк адамдар деле түшүнө бербейт да, мисалы ар кандай, мисалы айылдан эле бир досуңа келип, анан айтма атакты айтып, андагы идеяларды, афоризмдерди айтсаң, айтат да, жөн эле сүйлөчү депчи. Ал эми мындай бир чоң атактуу илимдүү адамдардын алдында мындай паразит сөздөрдү колдонбой, мындай жакшы оюмду жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрүп, адабий сөздөр менен түшүндүрүп берүүгө аракет кылам да. Мындай абалга жараша аракет кылам сүйлөөгө. Курчап турган адамдарга жараша. Мына ушундай китепкөй болушуңа кимдердин таасири чоң? Устаттардын, мугалимдердинби, балким же болбосо үй бүлөңдүн бир кайсы мүчөлөрүнүн таасири болгон болуш керек менимче. Бул китептерге кызыгып калышым ошол атамдын ар кандай китептерди сатып келип мага белек кылышы, ошол чоң таасир калтырган десем болот. Карантинде ушу китептерди карап көрүп, ошо көп китептерди ошо папам белек кылыптыр да магачы. Белек кылып, ошол аны болсо ошо китептин биринчи бетине ошо 2008 жыл, 2009 жыл деп жазуулар бар экен да, ошо атамдын колу менен жазылганчы. Анан ошолорду карап, көпчүлүк китептер ошо папам тарабынан белек кылыныптыр да. Анан өзүмдүн мамам дагы мугалим болуп иштейт, орус тил адабиятынан сабак берчү, азыр пенсияда. Анан ошол мамам дагы ошо китептер дүйнөсүнө дагы көп кызыгат да. Ошо үйдө ар кандай китептер бар, ошо классика ошо орус адабиятына тиешелүүчү. Анан ошолор мага таасир калтырды десем болот да, ушул китеп дүйнөсүнө кызыгуума. Жакшы, китептин көп пайдаларын жашооңо тийгизген таасирлерин айтып кеттиң. Эми жашоодогу мындай эле темаларга кетели. Мына университетте студент болуп жүрөсүң, күн сайын изденип атасың, жаңы нерсени алганга аракет кылып атасың. Байкадыңбы, сен лицейде окуп жүрдүң, анан кийин университетте окуп жүрдүң. Ушул экөөнүн ортосундагы билимдин бизге берилүү ыкмасы кандай экен? Университетке барганда сөзсүз билимиң өсөт дейт да. Ошол нерсе бар бекен, жок бекен? Бизди көрүп жаткан көптөгөн азыркы учурда келечекте жашоосун баягы кайсы университетке тапшырсам, кайсыл багытта кетсем деген бардык ошол бүтүрүүчүлөргө жакшы бир кеңеш болот болуш керек сенин тараптан.
Университетке барганда ооба албетте билим деңгээли башкача ал жерде. Мисалы мектепте окуп жүргөндө мугалимдер сени аркаңан чуркайт да, окуп койчу, окуп кой, андай мындай депчи. А университетке барганда сен өзүң үчүн окуйсуң да, ал жерде окубасаң анда университеттен четтетилесиң. Анан бул жерде эми маанилүүсү бул ар бир адам өзүн окуш керек деп ойлойм да, өзү изилдеп, өзү аракет кылыш керек депчи. Эгер адам өзү аракет кылып, өзү изилдебесе, анда эч кандай бир мектеп, университет жардам бере албайт деп ойлойм да. Анткени азыр заман аябай тездик менен өзгөрүп жатат. Күнүгө жаңы нерселер пайда болууда. Анан ошол заман талабынан артта калбаш үчүн адам дайыма аракетте болуп, изилдеп окуш керек. Ошол анан мүмкүнчүлүктөрүбүз аябай көп. Азыр интернет бар, ар кандай жакшы китептер бар, сайттар бар. Ошолорду карап адам өзүн өзү өнүктүрүшү керек деп ойлойм да. Бул жерде адам өзүн өзү өнүктүрүш керек. Азыр заман ушуга келип калды да. Ар кандай курстарга барып, тренингтерге жазылып, ушул багытта иш алып барса жакшы болот деген ойдомун да. Жалаң эле университеттин жашоосу менен чектелип калбастан дагы сыртка чыгыш керек да. Кечээ ушул Абдыкадыр экөөбүз ушул темада да сүйлөштүк, өзүн өзү өнүктүрүү боюнча. Азыр курстар ачылды, ар кандай бир тренерлер көбөйүп атат деп атат. Мен аларга кайсы бир деңгээлде мындай солгун мамиле кылам да. Эми адам баары бир ошол учурда, баягы өнүктүрүп аткан учурда бир көз ирмем учурунда, көз ирмемде өнүгүшү мүмкүн, бирок андан кийин өзү жалгыз калат да. Андан кийинки жашоонун арабасын өзү үчүн өзү сүйрөп кетиш керек да. Деги эле ушул курстарга мен сени өнүктүрөм деген кишилерге көз карашың кандай? Менде эле ар кандай тренингдер өтүп атат. Мисалы Брайан Трейси же Тони Робинсон сыяктуу, мисалы дүйнөлүк ошол адамдын потенциалын өнүктүрө турган ар кандай курстар бар. Бирок мен деле аларга көп катышкан эмесмин, бир да жолу катышкан эмесмин да. Эми ага мисалы акчаңды коротуп катыштын деле кереги жок деп ойлойм да. Интернетте бар нерселер да аларчы. Ошол интернеттен карап эле өзүңдү өнүктүрсөң болот деп ойлойм да. Анан ошол адам өзүн өзү өнүктүрүш керек деп эле ар кандай китептерди окуп, мындай фанат болуп кетпей, мындай постепенно кетиш керек деп ойлойм да. Анткени ар бир адамда мындай чечим кабыл алууда мындай здравый смысл деген нерсе бар да. Анан көп эле жашоодо көп эле нерселер мындай жөнөкөй нерселерден куралат да. Ошол бир жөнөкөй бир адаттарды өзүбүзгө калыптандырсак эле жакшы болот деген ойдомун да. Мисалы жөнөкөй адаттар, мисалы эртең менен эрте туруу. Башка мындай жөнөкөй эле нерсе көрүнүшү мүмкүн, бирок кыла турган болсок аябай татаал нерсе да. Мисалы эртең менен эрте туруп, күн сени эмес, а сен күндү тосуп алсаң, күнүгө ушул нерсени кыла берсең, бул өзүнчө бир чоң жашооңо түрткү болот деп ойлойм да. Анан дагы башка жаңы пайдалуу адаттарды калыптандыруу менен адам жакшы бир ийгиликке жете алат деген ойдомун да. Анан ар кандай ушу мотивация тууралуу жазылган китептердин, тренингтердин мындай кандай айтсам, кулу болуп калбаш керек да. Кээ бир адамдар бар, мисалы бир тренингке катышат, андан бир пайдалуу нерселерди алат, бирок жашоосунда колдонбойт да. Ал тренингди алып, акчасын коротуп коет дагы, анан кийинкисине катыша берет да. Булунан да жакшы пайдалуу нерсе алат болушум керек депчи. Же мисалы бир китепти алсак, андан бир пайдалуу жакшы нерселерди алат, ошо мотивация тууралуу жазылган, өзүн өзү өнүктүрүү тууралуу жазылган китептерди алып окуйт, мындай пайдалуу нерселерди алат, инсайт ошолор, бирок жашоосунда кылбайт да. Жөн гана мындай пайдалуу маалыматтарды алып эле мындай философия, иллюзия болуп эле жүрө берет да. Андай болбош керек. Мисалы бир маалыматты алдыңбы пайдалуу, аны кылып көрүш керек деп ойлойм да, колдонуп, ошого жараша иш аракеттерди жасаш керек. Бул жерде маанилүүсү кылуу да. Ошол именно мотивация, тренинг тууралуу айта турган болсокчу, алган маалыматтарды жөн эле калбастан ошо кылып көрүү да, жашообузга алып келүү. Ошол 3 жыл мурунку берген интервьюңда Кыргызстан тууралуу суроо бергенде мен келечекте ушул мекенчил болгум келет, бирок мекенчил болгондо курулай эле
курулай дымактуу эмес, курулай эле шардан арылып, мен мындай деп сөз менен эмес, иш менен бир кайсы бир тармагын алдыга жылдыргым келет деп айткым келет да. Ошонун үстүндө азыр мындай иштеп атасыңбы деги эле ушул университеттеги жашоодо аралашып жүрүп, мекенге кандай пайда келтириш керек экен деген суроолорго өзүң жооп таба алдыңбы? Менимче өлкөбүздөгү билим берүү системасына мындай маани бериш керек деп ойлойм, билим берүү системасына. Анан өлкөбүздөгү ошол жаштар болсун, адамдар болсун, мындай китеп окуу маданиятын өнүктүрүшүбүз керек деп ойлойм. Дайыма бир суроо пайда болот да. Өлкөдө адамдардын маданиятын, интеллектуалдык деңгээлин өнүктүрүш керекпи биринчи, же экономикасын өнүктүрүш керекпи деген нерсе бар да. Менин оюмча адамдардын биринчи маданиятын, интеллектуалдык деңгээлин өнүктүрүшүбүз керек, өнүктүрүшүбүз зарыл да. Антпесек анда экономикалык жактан өнүгүү болбойт да. Мисалы ошол өнүккөн өлкөлөрдү карайлы, мындай китеп окуган адамдар да бар. Мисалы Америка болсун, Европа өлкөлөрү болсун, аябай китепке аябай маани берип, китепти аябай окушат да. Ал эми ушул биз мисалы китеп окуу жагынан аябай эле артта калганбыз да. Мисалы өзүбүздүн эле жакын досторубуздан, туугандарыбыздан акыркы жолу кайсы китепти окудуң десең эстей албайт да. Анан кийин эле же 3-4 жыл мурун окуган болушу мүмкүн, же университетте окуп жүргөндө окушу мүмкүн да. Андан кийин окушкан эмес да. Анан ошол университетте окуган бир китебин айтып коет да, эстеп, же Айтматовдун бир чыгармасын мисалычы. Анан ошол маданиятка, интеллектуалдык деңгээлди өнүктүрүүгө аябай маани бериш керек деп ойлойм өлкөдө. Мисалы жөнөкөй эле бир мисал алып келтирсек, мисалы жаңы бир парктар курулуп атат да. Ошол парктар курулуп атат, бирок эртеси барсаң эле столдор талкаланып калган, же дагы башка бир бузуп талкалап салышкан да. Бул жерде айтып турган нерсем, мисалы биз экономикалык жактан өнүгөлү, ошондой нерселерди куралы, бирок өлкөдөгү адамдардын маданий деңгээли төмөн болгон үчүн өзүбүз эле курган нерселерди кайра эле талкалай беребиз да. Ошон үчүн мен келечекте ошол китеп окуу маданиятын жайгым келет да. Кыргызстанда болсун. Анан билим берүү системасында да бир жакшы бир жаңылыктарды алып келгим келет. Анан бул багытта азыр бир адамдан бир китеп сыяктуу иш-чара жүрүп атат. Аябай жайылып кетти, аябай жакшы иш-чара башталды. Ошол иш-чаранын аркасы менен өлкөдө ар кандай китепканалар пайда болду. Анан ар кандай ошол адамдардын китеп окууга болгон кызыгуусун арттыруу максатында ар кандай конкурстар уюштурулуп жатат республикалык деңгээлде. Анан өзүм да катышып атам. Анан менин бул учурда ошо бере турган пайдам бул катышып, орундарды алып, анан ошол негизинде башка адамдарга да бир мотивация берүү да. Максатым ошо өлкөдөгү адамдардын китеп окууга болгон кызыгуусун, интеллектуалдык деңгээлин өнүктүрүү да. Жаштарга мындай туура мотивация берүү. Анткени ошол адамдар жашап жаткан коомдогу адамдардын интеллектуалдык деңгээли өнүксө, анда өлкөнүн экономикасы да өнүгөт да. Ошол эле мисалы Японияны алалы. Японияда мисалы ар кандай нефть, газ, алтын деген кен байлыктары жок да. Алардын болгон адамдары бар да. Өлкөнү ошол адамдар өнүктүрүп жатат да. Өлкөдөгү эң негизги ресурс бул нефть, газ, алтын эмес да. Өлкөдө эң негизги ресурс бул ошол өлкөдө жашап жаткан адамдар, жаштар болсун. Анан өкүнүчтүүсү ошол негизги адамдар, өлкөнү өнүктүрө турган адамдардын ошол жакшы турмуш издеп чет өлкөгө кетип калышы болуп атат да. Анткени Кыргызстанда уже баары эле ошо чет өлкөгө качып атат да, бүт баарычы. Антип ошентип өлкөнү өнүктүрө турган мындай күчтүү инсандардын чет өлкөгө кетип калышы дагы аябай өкүнүчтүү да. Ошол максатта адамдардын руханий, интеллектуалдык деңгээлин көтөргүм келет. Максатым. Өзгөчө бул идеяларды өз өлкөңдө туруп ишке ашыруу дагы өтө татаал болуш керек менимче, кээ бир учурларда. Сенде бул суроонун артында мындай дагы бир суроо бергим келип атат. Мектепте жүргөндө чет мамлекетке барып окуп келүү, же болбосо азыр деле ошондой бир максаттарың болдубу, же азыр барбы? Ооба, албетте чет өлкөгө адам чыгып келиш керек. Анткени чет өлкөгө чыкканда ошо адамдын мындай көз карашы аябай
чоң бир деңгээлде өзгөрөт деп ойлойм да. Анан келечекте ошол магистратураны ошол чет өлкөдө окууну пландаштырып жатам. Анан exchange программалар бар, ошол Турцияга барып окуп келе турганчы. Ошол программага катышканбыз, бирок ошол жана вируска байланыштуу бул дагы ошол ишке ашпай калды да. Ошол бирок ошол магистратураны чет өлкөдө окуганды пландаштырып жатам. Эми жеке өзүңө тиешелүү таандык бир жакшы бир суроолордон берейин. Биз коомдо туруп, ушул чөйрөдө туруп, чөйрөдөн сырткары жашай албайбыз. Чөйрөнүн бизге карата пикирине көпчүлүк учурда биз көңүл бөлөт экенбиз да. Бул жагдайда сен кандайсың? Эл мени мындай эмне дейт, же болбосо эл эмне дейт, мындай кылышым керек, эл мени макташ керек, же болбосо эл мындай кылыш керек деген сыяктуу мындай стереотиптерден алыстаганга аракет кыласың, же болбосо баары бир деле ошол нерселер сени жеңип кетеби? Чөйрөдөгү адамдардын пикирине албетте маани бергенге аракет кылам, бирок ошол мага карата айтылган сындар негизи мындай сындар ар кандай болот. Кээ бир сындар мындай туура айтылат да, мындай туура багытта айтылат. Кээ бирөө жөн эле сүйлөй бериши мүмкүн да, мындай ичи күйүп деле, мисалы жини келип деле мындай жөнү жок эле бир критикалар болот. Аларга албетте маани бербегенге аракет кылам. Ал эми мындай жакшы кеңештер болсо, пикирлер болсо албетте угуп, мындай мисалы ишке ашырганга аракет кылам да. Анан бул чөйрөнүн дагы адамдарга тийгизген таасири чоң. Ушул курчап турган адамдарың сенин келечекке болгон көз карашыңды өзгөртөт да. Мисалы сен кийинки 5 жылдыкта кандай жерде болосуң, сен окуган китептериңе жана курчап турган адамдарыңа байланыштуу деп айтышат да. Анан чөйрөдөгү адамдардын ошол ким мага кандай пикир айтса, ошол кандай адам айтып жатат, ошого да маани берем. Мисалы ал өзү кандай адам, ошо айтып жаткан нерсеси өзүнүн жашоосунда барбы, же жөнүн айтып койдубу деп ошол нерсеге маани берүү менен анан кабыл алып ишке ашырганга аракет кылам. Мен мындай азыркы сөзүңөн же болбосо сырттан байкаганда сенин бир турмушту жашоо образың баягы үлүл барго, же болбосо өзүнүн чакан бир арал чазын түзүп алган кишидей мындай элестетип атам да. Көп кишини ошол арал чаңга киргизе албайт окшойсуң да. Демек, кээ бир адамдар менен сүйлөшкөндө же болбосо кээ бир кишилер бар эмеспи, көрүнгөн киши менен сүйлөшүп, тигиндей мындай болуп кете тургандай. Бирок ал сапат сенде жок окшойт. Демек ошол арал чаңга эч кимди киргизгиң келбейт экен да. Бул аралчаны түзүүгө кандай күчтөр кетти, кандай бир убакыт кетти, же болбосо сыры эмнеде? Мисалы үчүн көп кишилер ушундай бир өзүнүн чакан чөйрөсүн түзө албай эмгиче болуп барат да, өзүн өзү таба албастан. Бирок сен таба алган окшойсуң да өзүңдү. Келечекте багытыңды да билет окшойсуң. Менин баамында. Ошол сыр менен бөлүш. Адам мындай негизи өзүн өзү тааныш керек деп ойлойм да. Кээ бир адамдар бар, мисалы сага келип айтышы мүмкүн да, мен сенин жөнүндө баарын билем, андай мындай депчи, бирок ал нерсе туура эмес да. Анткени адам өзүн өзү толук билбейт да. Адам өзүн өзү тааныш үчүн, толугу менен тааныш үчүн бул бүтүндөй бир өмүрү кетет да. Анан өлүп жатып деле өзүн өзү тааныбай өлгөндөр аябай көп да. Анан мен деле ошол өзүмдү өзүм тааныганга аябай аракет кылам, күчүмдү жумшайм. Адам өзүн өзү тааныш үчүн көбүнчө мындай ой жүгүртүш керек. Анан дайыма өз жалгыздыкты алып, мындай өзүнө өзү суроо бергенди үйрөнүш керек да. Жакшы бир сөз бар го, мисалы адам өзүн өзү кантип тааныйт? Четте карап турбай, ошо билегин түрүп ишке киришкенде гана тааныйт дейт да. Ошо четте карап туруп мындай баам сала берсең, көрүшү мүмкүн оңой эле нерсе депчи, бирок бир нерсени баштап көргөндө өзүңдүн ким экениңди дагы толугу менен тааныйсың да. Ошон үчүн мындай көбүрөөк аракет кылып, иштөө аркылуу өзүңдү өзүң тааныйсың деп ойлойм да. Анан мен деле өзүмдү мисалы толугу менен билем, тааныйм деп айта албайм. Бул менимче өзүн өзү таануу, издөнүү процесси.
үзгүлтүксүз мындай жашоо боюнча улана турган нерсе да. Токтоп калбайт да. Жакшы, абдан ойлоруң жакшы. Эми дагы бир суроо узатайын. Бүгүнкү турмуш биз ар бирибиз жашоодо болуп жаткан нерселерге аралашабыз да. Ошол эле социалдык тармактар киребиз. Интернетти 100% толук деңгээлде колдонобуз. Сен да колдоноруң да. Мен колдоносуң сен дагы. WhatsApp болобу, Instagram болобу, кайсы жака мисалы үчүн ошол мен Facebook'тан сенин баракчаңды бир аз барактап чыктым, интервьюга чейин. Көп мисалы үчүн ошол аркылуу эле адамдын мүнөзүн да билсең болот экен да кээ бир учурда. Мисалы үчүн көбүнчө ошол чыгармачылык жааттагы инсандардын оюн бөлүшөсүң, ошол эле Илмек Иманалиевдин кечегидеги ушул Акшайрактар дагандарын бөлүшөсүң ага чейин. Шамил Аляутдиновдун бир жакшы өзүнүн бир жасап жаткан иштерин бөлүшүп жүрсүң. Муну менен биз адамдарга социалдык тармактарда жалаң гана жакшылыктарды же болбосо позитивдүү нерселерди бөлүшүшүбүз керек экен деген да ой кетти да менде. Менимче сен ошол эле көз карашта бөлүшөт болушуң керек, баракчаңда. Же кандай? Деги эле ушул Facebook баракчаны аңтарып атканда сен көбүнчө кандай контентке карайсың? Мен негизи эле информация болуп атканда көбүнчө ар кандай жаңылыктардан аябай көп качканга аракет кылам да. Анткени бул кечке адамдар көбүнчө жаңылыктарды окуйт да. Ар кандай жаңылыктарды окуп алып эле кечке эле ушул нерсени окуй берет да. Анан кээде аябай таң калам да бул нерсегечи. Мисалы, бир жолу бир тууганым менен отуруп, анан ал азыр жатам, кичине жарым саат спутниктен жаңылыктарды окуп алайынчы деп телефонун аңтарды да. Ошого аябай маани берип калдым да. Мисалы, эмнеге бир китепти окуп анан жатпайт дейм да. Мисалы, жарым саат убактысын бөлүпчү. Именно новость жаңылыктарды окуйт, ошолорду көрөт да. Анан мен деле көрөм, бирок ушу Facebook'тан көбүнчө ушу ар кандай жаңылык болсун, ошондой нерселерден качканга аракет кылам да. Анткени бул нерселердин мисалы жашообузга пайдасы көп деле жок да, ар кандай жаңылыктарды окуй бергендичи. Ал мисалы интернет азыр аябай өнүгүп атат. Анан ушул интернеттен маалымат алып атканда аябай маани бериш керек деп ойлойм да. Анткени интернеттеги маалыматтардын 95% бул мындай информационный мусор да. Эч кандай жашоого бир пайдасы жок нерселер да. Ошого байланыштуу мындай интернеттен маалыматтарды туура кабыл алганга үйрөнүш керек деп ойлойм. Анан бир жакшы сөз бар го, кто владеет информацией, тот правит миром дегенчи. Бул эми өзүнүн актуалдуулугун менимче жоготту деп ойлойм да. Анткени азыр ар бир адам информацияга ээ болуп алат да. Мурун эми информацияга ээ болуу аябай кыйын болушу мүмкүн да. Бирок азыр ар бир адамдын колунда информация бар да. Анан ошол колунда бар информацияны азыркы адамдардын милдети ошо колунда бар информациянын туура багытта колдонуш керек деп ойлойм да. Туура эмес багытта эмес, ушу туура багытта колдонуп, өзүн мындай руханий жактан, интеллектуалдык жактан өнүктүрө турган маалыматтарды алыш керек деп ойлойм. Анткени интернетте ошол эле жакшы, пайдалуу маалыматтар бар, ошонун эле жанында аябай жаман маалыматтар бар да. Бирок тилекке каршы аябай жаман маалыматтар азыр интернетте аябай көп басып кеткен да. Жана айткандай 95% бул жөн гана информационный мусор да. Ошол нерсеге адам мындай чөгүп кетпеш керек деп ойлойм. Дагы бир суроо узаткым келип атат. Адамдар мисалы үчүн ушул турмуштун кадимки ритминен чыгып кеткенге кээ бир учурда ар кандай эс алууларга жардам берет деп жүрүшөт. Башка айтканда жумуш үй болуп атып, же болбосо сенде да азыр окуу үй болуп атып, кантип эс алганды жакшы көрөсүң? Мисалы үчүн кээ бирлер айтат экен, баягы бир киши айтып атат. Мен студенттик учурда эс алганда бир автобуска олтурчумун дейт. Акыркы аялдамага чейин барчумун, кайра келчүмүн. Ошентип бир күндө бир 2-3 жолу ошентип алып эс алчумун дейт да. Бул дагы өзүнчө бир эс алуунун түрү да. Сен кантип депрессия деп эле коеюн, мындай чарчоону басасың? Көбүнчө жаратылышка чыкканды жактырам. Жаратылышка чыгып, ошол тоого чыгып, же мисалы бир дарыянын жанына келип, ошол сууну кечке тиктей бергенди жактырам да. Анткени ошо суу агып атканычы. Мындай учурда чарчаганда көбүнчө бир тынч жерге жатып,
бир жагымдуу бир музыканы угуп коюп ошонун негизинде эс алганды жактырам да. Кээде жөн эле бир тынч жатып ошону эс алам да. Ошол эле мурунку ага чейинки суроону эле улантайын. Баягы интернетте айдыңында ютубта, мисалы үчүн мен ютубта көп отурам, өзүм моюнума алам, көп кино тасмаларды көрөм, тарыхый сериалдарды көрөм, интервьюларды көрөм, өзүмө жакшы бир сабак алам да. Сен ютубта сен да отурат болушуң керек. Көбүнчө кайсыл кино тасмаларга басым жасайсың? Анан деги эле азыркы учурда ютубта чыккан ар кандай видео материалдар бар, бирок аларды тандаш керек да. Тандаганда сен көбүнчө кайсы багытка көңүл бурасың? Кинолордон кинолордон мисалы бир тарыхый анан чыныгы жашоодон алынган кинолор жагат да. Анан мындай фантастикалуу кинолорду көп жактыра бербейм. Мисалы азыр аябай Marvel же ушул сыяктуу кинолор аябай популярный болуп атпайбы? Мисалы буларды мен такыр көрбөйм да. Бирок досторум баары көрөт да, анан таң кала беришет да. Бирок ушу Marvel ушул сыяктуу фантастикалык кинолорду көп көрбөйм да. Анан кинолордон көбүнчө тарыхый анан мындай чыныгы жашоодон алынган ушундай кинолорду көп жактырам да. Ошол бир определенный бир адамдын, белгилүү бир инсандын жашоосун баяндаган же дагы бир чоң бир ачылыш тууралуу жасалган бир жакшы кинолор бар да. Ошолорго басым жасап көргөнгө аракет кылам да. Анан интернеттен, ютубтан маалымат алып атканда көбүнчө бир өзүмө пайдалуу бир сайттарга ушу подписка кылып коем. Анан ошонун негизинде кирем да. Бирок ошол ютубка болсун, негизи интернетке болсун, мындай акыркы ушул ойлоп калдым, мындай бир нерсеге жазып алып, пландап, анан кириш керек депчи. Кээде болот, мисалы ютубка бир маалымат алыш үчүн кирем дагы, бирок ошо маалыматты унутуп эле, ошо чыккан видеолорду көрүп эле анан кийин бир сааттан кийин мен эмнеге кирдим эле деп ойлонуп отуруп калган учурлар болот да. Ошого дагы мындай ютубка болсун же сайттарга болсун кирип атканда бир план түзүп алып кириш керек го деп ойлоп калдым да. Анткени биз билбейбиз, бирок убакыттын канча бир бөлүгү эле ошо интернетке кетип калып атат да, мындай пайдасыз эле нерселергечи. Анан бул дагы бир адамдын жан дүйнөсүнө аябай чоң бир залалын тийгизет да келечектечи. Суроонун багытын дагы бир жака бурайын. Бир айылдан бир киши келет экен да, шаарды көргөнү келет экен да. Анан айылга кайра барып айтып берип атат дейт да. Ой, шаарга бардым дейт. Шаарга барсам бир кичинекей орус баласы дагы чоң кишидей чоң кишидей ой жүгүртөт экен. Бизде көбүнчө кыргыздарда мындай кебетебиз менен, жүзүбүз менен, жаң соолор менен сүйлөгөндү жакшы көрөбүз да. Тилге чыгарганда кайсы бир деңгээлде тайсалдап калабыз. Мына азыркы интервьюнун башталгандан бери же болбосо башка бир мисалы үчүн интернетте карап көрсөм, ушул адамдар бири менен сүйлөшкөндө ушундай бир ачылып баягы орус контентинде болобу, мисалы үчүн ушул өтө жакшы деңгээлде сүйлөшө билет да. Муну менен мен азыркы учурда ушул кыргыз адаби тилинин абалына кайрылгым келип атат да. Өтө ар тараптан аксайбыз. Жакшы мындай илимий тил менен кетип калат кээ бир жерлерде бири-бирин түшүнбөй калат. Мисалы үчүн мен муну мектепте сабак берип жүргөндө да кээ бир мындай алдыга кеткен окуучулар айтып калчу эле да, сиздин тилиңизди көп окуучулар түшүнбөйт деп калчу эле да, менин тилимди да. Анан кийин мен кандай японча сүйлөп атамбы деп мен өзүм таң калчумун да. Демек бул жерде биз тилибизди өнүктүрүш үчүн, тилибизди жалпы калкка мындай жеткиликтүү болуш үчүн, жалпы элдик тил деген статуска негизи кыргыз тили, бирок ошол нерсеси мындай коомдо практика жүзүндө байкалбайт да. Тил багытында кандай ойлоруң бар? Тил багытын албетте өнүктүрүш керек. Өнүктүрүш үчүн албетте ошол тил бул китеп окуу менен эле мындай өнүгөт деп ойлойм да. Китеп окуган адамдардын ошол адабий жактан ошо тил аябай өнүгөт деп ойлойм. Анан тилге да мындай маани бериш керек деп ойлойм. Анткени азыркы кичинекей мен мисалы 2 иним чоңоюп атат, бирок кыргызча түшүнбөйт да, экөө теңчи. Орусча сүйлөшөт да. Анан азыркы ошол жаңы чоңоюп аткан кичинекей балдардын 90-95% эле ошо кыргызча сүйлөбөйт да.
Анан айтып ататын жакшы сөз бар го, бул тил адамдын кайгырса кубанса кубанычы депчи, тилсиз улут болбойт депчи. Чындап эле мисалы тилсиз улут болбойт да. Эгер мисалы кыргыз тил деген тил жок болсо, анда улут жок да. Анан ошол улутубузду сактап калыш үчүн ошол тилге аябай маани бериш керек деп ойлойм. Анан бул тилдин дагы өлкөбүздө артка кетиши ошол эле жанагындай чоң кызматта иштеген депутаттар болсун, министрлер болсун, ошол тилди мисалы туура сүйлөй албай эле коомчулукка аябай эле шылдың болуп атышы дагы мындай бир мисалы десек болот да. Мисалы интернетке улам эле ар бир депутаттар чогулуп бир сессия болгон сайын эле улам эле туура эмес сүйлөп алышат дагы эле, эртеси эле шылдың болуп жатып калышат да. Ошого дагы ошол эл алдында чыгып жүргөн адамдар болсун, ошол атактуу адамдар болсун, ошол тилге басым жасап, мындай китептерди көбүрөөк окуп, мындай ошол коомчулуктагы адамдарга үлгү болушу керек деп ойлойм да. Алар үлгү болуп, ошол аябай мыкты деңгээлде сүйлөп турса, башка адамдар дагы көрүп, анан ошондон бир таасир тарбия алат деген ойдомун да. Коомчулук дагы ошол багытта өнүктүрүш үчүн китеп окуу маданиятын жогорулатышыбыз керек. Кыргызча ар кандай пайдалуу китептерди басып чыгарып, ошол коомчулукка жайып, ошол эгер коомчулук китеп окуп өзүн өзү өнүктүрсө, бул тил маселеси дагы өзүнөн өзү чечилет деген ойдомун да. Жакшы маселелерди козгоп кеттиң. Эми биз тил саясатында жакшы азыр көптүр токтолуп кеттик. Сен өзүң кайсы тилде ойлоносуң? Кыргыз тилинде эле ойлойм, кыргызча. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде түштү көргөндө да кыргызча көрөсүң. Кыргыз тилин түшүмдө эсте жок кайсы тилде көрөм. Кыргызча эле көрөт болушум керек. Жакшы. Менимче бүгүнкү маекте көп нерсени айтып кеттиң, көп нерсеге токтолдуң. Эми болгон оюңду топтоп корутундуласаң болот. Ушул 1 саат аралыгында эмнелер жөнүндө айта алдың, эмнелер жөнүндө айткың келди эле, бирок мен ал сурабай калдым сенден. Жана ошондой эле бул маек сага кандай таасир калтырды? Эң биринчиден сизге рахмат, ушу чакырып маек алганыңыз үчүн. Мен үчүн бул чоң жаңылык болду, анткени биринчи жолу ушундай маектешип жатам ушундай. Анан айта турган оюм, азыркы учурда ошо мектепте окуп жаткан, мектепти бүтүрүп аткан балдар болсо айтарым, ошол билимге басым жасагыла демекчимин. Билим дегенде мындай сапаттуу билимге, жөнөкөй эле жаттама билим эмес, сапаттуу билим алганга аракет кылгыла. Анан ошол эле тилге басым жасагыла. Тилге басым жасап, анан ар кандай тилдерди үйрөнгөнгө аракет кылгыла. Анткени азыр тил билбесең, мындай бир ийгилик жаратыш кыйын да. Анан ушул китеп окууга кызыккыла, ошо китеп окуп, ошол жан дүйнө руханий азыгыңарды байыткыла демекчимин. Анткени азыркы учурда азгырыктар аябай көп да. Азгырыктар адамды артка таштап, мындай туура эмес жолго адаштырып кете турган азгырыктар көп да. Анан ошол азгырыктарга алданып калбаш үчүн адамдын мындай руханий жан дүйнөсү бийик болуш керек да. Ошондой бир туура эмес күчтөргө туруштук бере алыш үчүнчү. Анан айта турган оюм ошол негизи эле өлкөбүздүн келечеги ар бирибиздин колубузда. Ар бирибиз өз аракетибиз менен салым мамлекетибизге өнүгүшүнө бир чоң салым кошсок болот. Жакшы. Ушундай. Рахмат сага дагы маекте өзүңдүн көптөгөн ойлоруң менен, ой толгоолоруң менен бөлүшө алдың. Бирок аягында менде ушундай сезим болот, сени 100% ача алган жокмун. Дагы сенде көп нерселер катылуу экен. Буюрса, дагы бир кийинки чыгарылыштарда мен сени чакырсам, мындан ары дагы демек сен бир ушул жолдон басып өттүң да, азыр 1 сааттан ашык убакыт аралыгында. Кийинкисинде балким дагы да болсо бир импровизацияң күчөп, көп нерсени мага айтып бере аласың деген ойдомун. Бирок эң негизги менин максатым ушу сенин айткан сөздөрдөн биздин көрүүчүлөр кайсы бир деңгээлде өзүнө сабак ала алса, кайсы
бир деңгээлде демек бир катаа кетирип жүргөн болсо ушул оңдой алса, ошол руханий азык ала алса деген тилегим. Мындан аркы дагы окууларыңа ийгилик, эң негизгиси ден соолугуң болсун. Ушул Кыргызстандын керегине жараган, жалпы келечекте балким адамзаттын керегине жараган ушундай бир инсан катары калыптанышыңа тилектешмин. Мына ушундай маектерде бир гана мага эмес, башка учурда дагы өзүмдүн оюмду кең кесир айтып, мындан башка дагы коомдук иш-чараларда өзүмдүн жегердилигимди көрсөтө бер деп айткым келет. Ошол анда биз жалпы маекте жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз менен чогуу болгон мынакей маектешкен Базарбаев Өмүрбек, борборубуз Бишкектеги Манас университетинин мыкты студенттеринин бири. Эң негизгиси жөнөкөй, китепкөй инсан. Албетте ачылбаган китеп деп дагы мен аягында жыйынтыктай берейин.